Урматтуу Москва жергесинде жүргөн биздин кыргыз элибиз, мигранттар, чердештер, баарыңыздарды мына жакында боло турган 4-октябрь шайлоого келиңиздер. Ушул жакында ачылган биздин мына офисибиз жаркыраган. Ушул жерге келиңиздер, биометрикалык каттоодон өткөргөнгө жардам беребиз. Жакында онлайн каттоо боло турганы бизге Боруш райкомдон баардык уруксат берип атат. Участоктарды ачып беребиз деп сөз беришкен. Кудай кааласа ушул шайлоодо баарыбыз активдүү туралы. Мына 5 жылдан бери биз сайрап келип эле шайлоо күнү келгенде төшөккө башыбызды катып жатып албайлы. Эгер Кыргызстандын келечегин ойлосоңор, балдарыңардын, неберелериңердин, деги эле тууган уруктун Кыргызстанда жашаган ошолордун келечегин ойлосок, келиңиздер ушул шайлоо эң бир Адакан Кимсанбаевич айткандай революция. Ушул күнү революция жасайлы. Урматтуу мекендештер, сөз барго, кыргыз өңү Сүймөнкул Чокморовдун өңүндөй дегендей, бул чындык Адахан Мадымаровдун өңүндөй деп айтар элем. Эгерде ким чындыкты сүйлөсө, ким чындыкты издесе, келиңиздер, биздердин катарыбызга келиңиздер. Ушу шайлоодо бирге бололу, бирге туруп чындыкка жетели. Кыргызстаныбыз гүлдөп өсүшүн, жаркыраган, жаркын жашоого баралы десеңиздер, ууруларды айдап, бийликтеги жакшы иштей албаган билимсиздерди айдап, ушу бийликке таза, кыргыз элине күйгөн, чындыкты коркпой сүйлөгөн жакшы инсандарды бийликке алып келели. Келиңиздер, шайлоого баарыңыздар чогуу келиңиздер, катышыңыздар. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга баягы эле Москвадан жалындысык салам жолдойбуз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейинки видеолордо биздин мен макул эмесмин, мен укугум бар кыймылдарына Москвада штабы кеңсеси ачылды деп жарыялап кеткенбиз. Дагы бир ирет бар жоңуңуздарды ушул кеңсеге келип, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргоп, жаркын келечек үчүн күрөшүүгө чакырам. Урматтуу мекендештер, буга чейин биз Кыргызстандын жаркын келечегин ким түзөт, биздин тагдырыбыз үчүн ким күрөшөт деп ар дайым өзүбүзгө жана башкаларга суроо салып келгенбиз. Бирок биздин тагдырыбыз үчүн, жаркын келечеги үчүн күрөшүп келген эр азаматтарды барктап кадырлап алган эмеспиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 30 жылдан бери, арты 3 жылдан бери мекендештердин, биздин жарандардын укугу үчүн, алардын жаркын келечеги үчүн кайсы партия барып, урматтуу мигрант, сенин укугуң бар, сен жаран катарында, сен адам катарында, өзүңдүн демократиялуу өлкөңдө өзүң тандаган, өзүңдүн келечегиңе ишенген инсанды шайлай аласың деп ким бизге багыт берди? Ким биздин кем айлыктарыбыз, тоолорубуз, мөңгүлөрүбүз талкаланып атканда, ушул сенин ырыскың, ушул сенин келечегиң, ушул эртеңки сенден калган муундун байлыгы деп ким айтты? Ким багыт берди? Мына ошону терең ойлонуп калчап көрсөк, биз демилгелүү жаштар, келгиле мекендештер, эскилер дейсиңер, баягы эле коррупцияга алдангандар дейсиңер, баягы эле 30 жылдан бери элдин жонунан кайыштилген, деги эле элди тажаткан жанагы чоң курсактар дейсиңер. Андайлар жок биздин катарыбызда. Биздин катарыбызда силердин, деги эле биздин карапайым, жөнөкөй, бирок билимдүү, жаркын келечекке умтулган жаш кыз жигиттери, орто муундары, аксакалдары биздин катарыбызга келип, биз менен чогуу күрөшүп жатат.